Мынакей файл. Биринчи кандай ишти жүргүзүш керек да. Биринчи мынау отчетторду жасагам мынакей. Биринчи отчет мына силер акы берген таблицаны мен эсептедим кайтадан. Анан эсептеп атканда могу жерде могу цифра 1822 деп атпайбы? Ушул цифра силердики туура эмес эсептелинген экен. Кандайча мына моундай кылганда бул мооларды эсептейт да, булар. Баарын кошкондо жанагы цифра чыгат да. А мына ылдыйкысы болсо, бул мынтип басканда, өйдө жагын мынтип басканда мооларды эсептейт. Экөө окшош бир цифра чыкты. Анан кийин бул ар бир мынау 4-класстын могу балдарын баарын кошкондо мынау чыгат. Мынакей басканда, мынакей кошуп атат. А бияктагы ылдый жактагы цифралар болсо, мынтип басканда мына могу үстүнкү моундайына кошуп атат. Мамычаларын кошуп. Тиягы строчкасын кошот, биягы мамычаларын. Экөөнү кошкондо моундай цифра чыгат. Мындайды текшерсин, мындайды текшерин. Эми муну бир сыйра текшергенден кийин экинчи отчетко өтөбүз. Экинчи отчет жана күнүгө канча бала келди, тамак канча ичти, ошого мынакей. Жалпысынан мына 25,508 чыкты. Мына кошкондо, баарын кошкоп. Эми бул ар бирөөсү болсо формула менен эсептейт. Мына 113 адам келди. Ошондо үчөөсү келбей калды. Анын кошу жанагы тама 14 сомго и барабар канча болот? 1582. Мына биринчиси. Анан ушинтип баары тең ушинтип эсептелинет. Анан биягына кошкондо ушундай цифра чыгат. Анан кийин бул жерде дагы мына канча 1822 деген цифра мынакей бу жерге чыкты да. Ошол цифра мына биринчи отчетто жүрөт, мына 1822 деген. Мына экинчи отчет мына экөө окшош болуш керек цифрага. Бири-бирине дал келиш керек. Эми мына 25508 сом каерде болот? Бул мына приходдо болуш керек. Бул неменики приход, бул приходдуку. Бул приход каяктан алдым мен? Жана силер алып келген документ Байсаловдун. PDF файл. Мынакей могу жерде мынакей 22442 деген. Ошол жактан келген цифра мына 22470. Ошону мен мындай койдум. Анан кийин отчетко киргизгенде бул приход. Акча берилген. Анан кийин могу жерде анан кийин бул жерде отчетто эмне кылабыз? Моундай атайын боеп койдум. Жанагы силердин приходтуңар мына баары тең да, мына. Күрөң, сары, жашыл, көк. Ушунун баары сабиз, сахар, сүт, таруу, томат алфавит менен коюп чыктым. А мына эт менен курак жемиш силер өзүңөр алып турсуңар да, мындай. Анан кийин баарын кошкондо мына ылдый жагында могу цифралар 32 бирдемке, буякта бирдемке, буякта бирдемке деген. Силердин талабыңар боюнча мына жерге 5418 бирдемени коюп бер деп атасаң, могунун ордуна 588. Мына жерге 22 деп чыгып атпайбы? Могуну коюп бер деп атасаң, могу жерде бул эт менен курак жемиш жана накладнойдо жок, жана Байсаловдун накладнойдо жок нерсе да. Анан кийин бул жерге 32-ни коюш керек бул жерге, туурабы? А бул жерге болсо жана өткөн жылдын калдыгы мына 763 деген мына цифра. Бул могуну баарын кошкондо тиги өткөн айдын немеси да, калдыгы. Бул айдын башына келет да. Мына өткөн айдын калдыгы бул айдын башына келет. Ушуну коебуз. Эми могуну кылыш керек, анан муну кылыш керек, анан муну кылыш керек. Муну кылыш керек, муну. Бул жанагы 25508 деген мына каерде бул? Мына жерде жүрөт да. 25508 мынакей көрдүңөрбү? Эми бул отчетто койгондо кантип коебуз? Бул жерде өзгөртүш керек. Могу жерде цифраларды көбөйтүш керек деген сөз да, көбөйтүш керек. А кантип көбөйтөбүз?
айырмасы чоң болот да. Көрдүңүзбү? Ошону этти 10 эле кило алып турсаңар, бул өткөн айдын анан курак жемишти мончалык алып турсаңар. Муну көбөйтсөм деле уже максимально баарын кылып койдум, баары бир аз болот, дагы жетпей атат могу цифрагачы. Көрдүңүзбү? Кандай кыласыз? Муну көбөйтүш керек да. Этти канча көбөйтөбүз? Мисалы, кетип калды. Муну неме курак жемишти да көбөйтөбүз. Биякта дагы немелери бар экен да, жана 97, биякта болсо 97 жок. 600, 6900 канча жетпей атат. Айырмасы канча жетпей атат? Ошону эсептейбиз. Кантип эсептейбиз? Муну жерде 32 болот да, 32. Бул көп болуп атат. Муну асайтыш керек дейт да, муну асайтабыз. Муну көбөйтүш керек дейт да. Кантип көбөйтөбүз? Көбөйтө албайбыз да. Муну асайта албайбыз, муну көбөйтө албай калабыз да. Көрдүңүзбү? Бул отчет өтө эле татаал болуп атат.